Сыңар урматтууларым, мына Бакы экөөбүз Роза Азимова көчөдө бара жатабыз. Роза Азимованы мындай кылып жасап койгондо тротуарлардычы. Түндөсү да жарык, велосипедтебим да. Мына жакшы мындай кеңир велосипедте жүрсөң болот. А бирок могу биздин подписчигибиз суранды эле, могу спутникте билесиңер, могу Жагунун жаңы имараты 14-көчө спутник деп коет. Бул жака бурулганда мына бир аз тротуар бар экен, эски СССРден калган тротуары бар экен могу жерге чейин. Мына. А мындан бияка тротуар жок экен. Карагыла. Онун үстүгө бул жерде автобустан башка машина токтосо болбойт деген знак бар экен. Ушул жерден баштап тротуар жок экен. Эки жагында дагы тротуар жок экен. Мындай машиналарды коюп коюптур. Аябай кооптуу жер экен. Себеби биз балдарыбыз мектепке барат, университетке студенттер келет дейт. Машиналар көп жүрөт дейт, мындай автобустар жүрөт дейт. Ошол азыр сабак болуп атса керек, ошого азыраак да адамчы көчөдө. Жана эле бир келгенибизде көчө толуп тура студент экен, окуучулар. Ошого шаардын бийлиги кайрылат элек. Ушул 14-көчөгө тротуар салып берсин деп суранып атат жашоочуларчы. Себеби бала чаканы өздөрү майлы дейт өзүбүз. Бала чакабыздын коопсуздугуну караштырып берсин дейт. Окуу жайда аябай мына көрүп атасыңар, окуучу бара жатат, тротуар жок, шагалды үстүдө. Азыр эртең эле жамгыр, кар жаса бардыгы жолго чыгып алат. Ошондо эми снос кылыш керек да. Мунулар точно чыгып алган да. Булар анык, булар жолго чыгып алган. Столбалар үйдүн ичинде калып кетиптир, кара высоковольткаларчы. 5 метр жылып алганда ошол жерлерди да караштырып берсеңер. Мына еще более-менее алыс экен. Мына кара границаны. Теги граница ошо жакта экен. Секундайлар менен эч мындай орустар экен сыйкытса кылбай эле убакыт бериш керек, онун ичине түзүп кой. Мына могул жерге тротуар болгон экен. Мына бул жерде да тротуар бар экен. Баягы сама 3 ката бар ошо. Жок, мындай тротуарда өздөрү майлagөй менен өзүнүн күчтөрү менен жасаган окшойт. Бирок бул тротуарда о жака барганда жок болуп кетет экен. Мына могу столбалардын турушуга караганда үйдүн ичидеги. Мына да граница, карасаң. Мына бул жерде уже да пожарка жана бул жер тротуар жок. Мына автобустар, машиналар жүрөт. Жагу мындай жолго чыгарбай эле бир 5-10 метр киргизип койбойбу эмеси? Билбейм. Могу знакты карагыла. Знакка карабай, могу жолдо турат машиналар. Эми азыркы күндө көзү 2 метр эле жетет бизгечи. Ошондой болсо дагы бардыгы мына жолдо турат балдар. Бардыгы ушул өзүмө алып кете тургандай эле элейт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатасыңар, могул жакта дагы тротуар жок. Мына адамдар жолдо кетип атат. Эми Кудай сактасын, бир кандайдыр кокустук болсо, 1,5 кетет да. Эми тиги 2 нарын айылда болгон окуядай Ыдырыс айтып кеткен го. Бул көпүрөнү оңдош үчүн эмне КамАЗ түшүп кетиш керекпи же бир экөөсүнүн жаны кетиш керекпи деп. Эми ушул видеону көрүп ошого көңүл бурат деп ишенебиз. Рахмат баарыңарга.